Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Жакында эле өлкөбүз эгемендиктин 30 жылдыгын салтанаттуу түрдө белгилеп алды. Белгилөө менен катар артка кылчайып өткөнгө баа берип жаткан учурубуз. Эгемендиктин алгачкы жылдарындагы экономикалык кыйынчылыктар маданиятка дагы өзүнүн таасирин бербей койгон жок. Действительно, театр оперы и балета наряду с другими театрами на заре независимости столкнулся с большим испытанием и потребовалось немало усилий, чтобы он сохранился и не переставал существовать. Бүгүнкү күнү даңктуу театрыбыз классикалык музыканын очогу катары көрүүчүлөрдүн музыкалык табитин өстүрүүдө өз салымын кошуп келет. И сегодня мы пригласили в нашу студию представителей творческого коллектива Кыргызского национального ордена Ленина, Академического театра оперы и балета имени Абдаласа Малдыбаева. Анда маекке өтөрдөн мурун жагымдуу бир чыгарма менен баштап алсак көрсөтүүбүздү. Thinking of me every day, are you my destiny? What I never dared to say, will you be there for me? Just think of you and me. We could never join the line, it's such a mystery. Just to hear you say you're mine, and while you're close to me, so close to me, just hold me. Se non sei con me mi sembra grigia la città. Camminando solo piccoli vedo giocare. Volti voci del passato che non ricordo più. Mi chiedono, oh, io still there for me. Forse qualche giorno poi il mondo capirà che l'amor tocca capitar e tu ci sei per me. Senti cosa dicono, ma io già sei for me. And while you're close to me, so close to me, just hold me. Dimmi quanto tempo ancora resterai con me. Dimmi quante cose mi nascondi dentro te. Molti sogni abbiamo che al fin potremo vivere. Io spero che you're still there for me. Forse qualche giorno poi il mondo capirà che l'amor tocca capitar e tu ci sei per me. Senti cosa dicono, ma io già sei for me. There for me, There for me. there for me. Керим Исалевич, мына акыркы жылдары сиз театрды жетектеп келе жатасыз. Буга чейинки дагы жетекчилер мына ушул театрдын өнүгүү өсүшүнө өз салымдарын кошуп келишкен. Сиз мына ушул эгемендик жылдардын очогунда болуп, маданияттын очогунда болдуңуз. Ушул эгемендик жылдары маданияттан башында болдуңуз дегенде, атүгүл жогорку кеңешке чейин, депутаттыкка чейин барып көтөрүлгөнүңүздү билем.
бирок ал жактан баягы өзүңүздүн ой каалооңуз менен ал жактан кетип калгансыз. Бирок ошол кездеги эгемендиктин алгачкы жылдарындагы мындай бир кыйынчылыктар жөнүндө мындай токтолуп өтсөңүз. Себеби ошол кезде руханий дүйнө менен пайда табуу, коммерция, базар экономикасын алып кетүү абдан кыйын учурлар болду да. Мына ушуга өзүңүздүн таасирлериңиз жөнүндө ой бөлүшүп кетсеңиз. Жакшы болот. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, театр сүйүүчүлөр, биздин угармандар, көрүүчүлөр. Албетте, театр деген биздин театр абдан татаал баягы формадагы чыгармаларды камтыган. Опера деген, балет деген, симфония деген, бунун баарын элге алып чыгыш абдан татаал экенин баарыбыз билебиз. Ошол себептен биздин театрда 500гө чукул эл эмгектенет, өнөр адамдары эмгектенет. Тагыраак айтканда, биздин оркестр 80 кишиден ары бер жагында, дал ошондой балетте, дал ошондой хордо дегендей жакшы ырчыларыбыз дегендей солисттерибиз, баягы техникалык персоналдарыбыз иши кылса баш аягы болуп ушундай 500ді камтыган өнөр адамдарынын ушундай бир маданий борбору болуп эсептелет. Мына ушундай жерде Союз тарагандан кийин албетте кыйынчылыктарга дуушар болду. Мен айтар элем, Союз учурунда албетте биздин театр ошол бардык союздук республикалардын ичинде 4-5 орунду дайым ээлеп келген. Мен эсимде, алгачкы жылы ШОСтун биринчи жыйыны өткөндө чыны менен бай өлкөлөр катышкан, Россия катышкан, Казакстан катышкан, Кытай катышкан дегендей, мына ошол учурларда биздин чыгармачыл өнөр адамдардын ушунчалык таланттын бийиктигин ар бир президент кол чабуу менен күтүп алды. Тамшануу менен укту. Кээ бир учурда эмнеге ушундай дегенге чейин барышты. Биздин баягы ШОС бүткөндөн кийин ар бир мамлекеттин баягы топтору келип, биз кантип иштегенбиз, кантип ошол деңгээлге чыктык, келип сураштырып, көрүштүрүп, маалымат алып кеткен күндөр болду. Буну эмне үчүн айтып атам? Баягы айлыктын маянанын аздыгына карабастан, турмуш жашоонун начаррагына карабастан, ошол биздин өнөр адамдары бүгүнкүгө чейин абдан эмгектенип келатат. Мен айтар элем, Буга эмне себеп деп ойлойсуз мындай бир? Анткени кыргыз эли бул жан дүйнөнүн азыгы деп музыканы, искусствону, өнөрдү деп эсептейт. Мына ошол себептен ушунчалык бийиктиктерге биринчиден, экинчиден албетте ошол Союз учурундагы алган биздин жогоруда айткандай калыптанып калган биздин өнөр адамдарынын жанагы фундаментин бүгүнкүгө чейин пайдаланып келебиз биз ошону. Рахмат. Келмир Салиш, сиз элге биринчиден жетекчи катары эмес, баягы чыгармачыл адам катары белгилүүсүз. Сиз белгилүү элибиздин ырчысыз. Балким сиздин чыгармачылыгыңызга жетекчилик иш тоскоол болгон жокпу? Жумуш бүгүн бар, эртең жок. Мен жакшы билем. Канчалык жакшы ишсең да эртең кетип баратканда бирөө болбосо бирөө бир жаман сөзүн айтат. Ошол себептен эмне кылабыз? Бирок мен да иштебейин, сиз да иштебеңиз, баарыбыз коркуп качып жүрө берели. Анда ким иштейт анан? Ким ошол кайсы бир деңгээлде чыгармачыл инсандарга кам көрөт дегендей да. Рахмат. Мамлекет кам көрөт, бирок ошону сарамжалдуу үнөмдөп, жакшы бир шарт түзүп берүү, бул да өзүнчө талант. Бирок менин талантым ошол жакка көбүрөөк кетип калды. Бир аз болсо да өкүнөм, бирок Кудайга шүгүр, баары жакшы. Анда көрүүчүлөрүбүзгө бир жакшы чыгарма аткарып беребиз. Жарайт.
Se può morir, se può morir, Биздин театрыбыз улуу ата мекендик согуш оту алууланып турганда түзүлгөн экен да, ушунчалык кыйынчылыкка карабай. Ошол канчалык эмгек өтөлгөн да ошол убакта. Биз азыр артка кайрылып бир тарых, театрдын тарыхына бир аз кайрылып албайлыбы? Шла война, театр продолжает свою работу. И артисты театра выезжали с концертами на поля сражений, чтобы подбодрить солдат. Сейчас давайте посмотрим, обратим внимание на сюжет про историю театра. Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театры. Заңкайган көрүнүшү менен шаарыбызга архитектуралык гана жактан көрк кошпостон кыргыз маданиятынын ыйык очогу болуп, муундан муунга мурас ордо болуп келет. Ал эми театрдын ичине баш баксаң, ар дайым чыгармачыл маанай, тынымсыз маңдай тер төккөн иш өкүм сүрөт. И друг к другу прям наклониться сильно. Пятую позицию забери, отдели. Раз. Эгер театрдын өткөн тарыхына кайрылып, тарых барактарына көз чаптырсак, азыркы профессионалдык музыка өнөрүбүздүн бай тарыхы көз алдыга элестейт. Кыргыз эли башка көчмөн элдердей эле өзгөчө бай тарыхы, маданияты, ар түрдүү учурларды узак мезгилде башынан өткөргөн. Элдик ырларды муундан муунга, эл ичинен чыккан өнөрпоз ырчы, манасчылар оозеки улап, кылымдан кылымга акырындап элдик ырчылык өнөр калыптанып өнүгүп келген. 1917 жылкы октябрь революциясынан кийин Совет мамлекетинин курамын түзгөн элдердин маданиятын көтөрүү максатында алгачкы кадамдар башталган. Элдик өнөр менен катар улуттук маданиятты өстүрүү милдети тагылып, жаңы формадагы айтсак опера жана балет, драма театр, филармония жана башка жанрлар түзүлө баштаган. Улуттук профессионалдык музыка өнөрүн өркүндөтүү максатында опера жана балет өнөрүнүн ролун көтөрүүдө орус элинин бул багыттагы баа жеткис эмгегин баса белгилешибиз керек. 1928 жылы Кыргызстанга улуттук музыкалык маданиятына чоң салымын кошкон дирижер жана композитор Петр Шубин келет. 1936 жылы Кыргыз опера жана балет театрын түзүү максатында Кыргыз өкмөтү москвалык жаш композиторлор Владимир Власов жана Владимир Ферени чакырышат. Кыргыз опералык өнөрүнүн алгачкы кирпичтерин түптөөдө эл арасынан чыккан өнөрпоз шыктуу улуттук кадрлардын тобу пайда болот.
Алар Абдылас Малдыбаев, Анвар Куттубаева, Аманкул Куттубаев, Касымалы Эшимбеков, Сайра Киизбаева, Ашаралы Боталиев, Магинур Мустаева, Жапар Садыков жана башкалар болгон. Бир 1939 Москвада кыргыз маданиятынын биринчи декадасында 3 спектакль, Ач жүрөк операсы жана Алтын кыз, Ажал ордуна драмасын даярдап барышып, Советтик Кыргызстандын музыкасы 10 күн бою Москвадагы театрларда жана концерттик залдарда жаңырып, зор ийгилик менен өтүп, кыргыз искусствосунун чоң даңазасы катары бааланып, биздин чыгармачыл топту кыйла шыктандырып койгон. 1941-42 жылдардагы улуу ата мекендик согуш жүрүп жатканда кыргыз маданият өкүлдөрүнүн концерттик бригадалары согуш талааларында аскерлерди шыктандырып үзгүлтүксүз концерт берип турушкан. 1942 жылы согуш оту алоолонуп жатканына карабастан кыргыз опера жана балет театрын түзүү чечими кабыл алынат. Ал эми 1955 жылы согушка чейин башталып, бирок бүтпөй калган опера жана балет театрынын имараты пайдаланууга берилет. Улуттук композиторлордун алгачкы тобу пайда болуп, ар түрдүү жанрдагы техникалык жактан татаал музыкалык чыгармалар жарала баштайт. Буга эң чоң салымын кошкон СССРдин эл артисти Абдылас Малдыбаев, Кыргыз Республикасынын эл артисти дирижер композитор Насыр Давлесов, СССРдин эл артисти композитор дирижер Калы Малдабасанов, СССРдин эл артисти дирижер Асанхан Жумакматовдордун эмгегин өзгөчө белгилей кетишибиз керек. 1958 жылы кыргыз искусствосуну жана адабиятынын экинчи декадасы Москвада эң мыкты деңгээлде өтүп, жогору бааланган. Азыр мына студиябызда Армондун өкүлдөрү отурат. Мына өткөнгө кайрылып алдык. Бир сыйра өзүбүздүн театрыбыздын тарыхына кандай пайда болгонуна бир сыйра көз чаптырып алдык. Анда биз мына ушул сиздердин оюңуздарды, таасирлериңизди мына ар кайсы муундар отурабыз, улуу муун, кичүү муун дегендей. Сиз дагы ушул театрга мына өспүрүм кезден келдиңиз. Опералык студиядан окуп, ушул театрда иштеп, Кеңеш Алиевден таалим алып, сабак алып дегендей. Анан кийинчерээк өзүңүз баягы жетекчилик ишке өттүңүз дегендей, ушул маданияттын жүгүн өзүңүз көтөрүп келатасыз өмүр бою ушул театрда. Анан айтып өтсөңүз ушул өзүңүздүн баягы улуу муун, кичүү муун жөнүндө таасирлериңизди. Урматтуу Өмүралы. Саламатсыңар, урматтуу маданият, тарых, тил телекөрүүнүн көрөрмандары, көрүүчүлөр. Эми мен айтайын сем чындыгында мынакей 70 жылы келдик эле ушул биздин касиеттүү театрыбызга. Мына мен ошондо сайыр эжени көрүп, Абдылас Малдыбаевди, Ферени, Арефевди, мына ушуларды көрүп, андан кийинки муундар Артык Мырзабаев, Миңжилкыев, Мухтаров, Сайра Киизбаева, Кайргүл Сартбаевна, мына ушуларды болдук. Балеттен болсо мынакей биздин Чолпонбек Базарбаев, Айсулуулар, мына ушулар театрдын действительно абдан көркү болор эле. Алардын ичинде биздин дирижерлорубуз Калы Молдобасанов, Асанхан Жумакматов, Насыр Давлесов, мына ушундай мен чоң адамдар менен иштегендерге мен өзүмдү ушундай бир бактылуу адаммын деп сезем да. Эми биздин историяны алсак айтып отсок Өмүралы көп аябалар. Мен бир эле жерге токтолоюн. Мына биз
84-жылы чоң театрда 20 күндөн ашык гастролдо болдук. Мында эч бир ошондо Союздуу республикаларынын ушул өлкөлөр болгон эмес. Мисалы үчүн Казакстанды айтабызбы, Белоруссияны айтабызбы, Украинаны айтабызбы, Өзбекстанды айтабызбы, булар болгон эмес. Болгону булар 10 күндөн гана болчу. Биз болсок 20 күндөн ашык чоң театрда биздин спектакльдерди көрсөттүк. Ошондо Москванын көрүүчүлөрү, келген коноктор ушунчалык ыраазы болуп, ушундайлык ушул суктанып кетти эле да. Мына мен ошо менен сыймыктанам. Эми ал айтып отурсак, биздин театрды чындыгында мен ушул эсимде ошол театрдын директорунун орун басары болуп турганда, чоң театрдан чындыгында почти бир айда бир 3-4 жолу келип гастрол келип кетер эле. Алар кимдер десеңиз, мисалы үчүн Архипова, Пиявко, Нестеренко, Образцова, Симонов, Большотардын башкы дирижеру, Борисовалар келип, анакөзлөр биздин театрда почти бир айда 3 жолу гастрол кылып, мына ошондо алар айтарлык, кандай силердин коллективиңердин хор кандай звучание жасап турат, оркестрлер кандай, солисттер кандай деп мактап кетер эле. Мына ошондо биз анын үстүнө алар айтарлык, силер союз боюнча жанагы большой театрлар чыгара элек спектакльди мына биз чыгара элек. Мына мисалы үчүн Мефистофель деген спектакльди мынакей биз койдук, аны Болот Миң жылкы режиссер болгон. Ал эми Андрей Петровдун Петров деген Петр Первый деген спектакль мынакей биз койгонбуз. Мынакей кандай ошондой спектакльдерибизди көрүп алып суктанар эле да. Мына мен ошондой чоң жакшынакай бир эскере турган нерселер көп. Андан сырткары чоң гастролдордо болдук. Мисалы үчүн Москва, Киев, Алмата, Россиянын көп жерлеринде болдук. Свердловский, Омский, Томский, Барнаул дегенде ушундай жерлерде болдук да. Мына эми акыркы эми мезгилди алып көрсөк, чындыгында баягы өзүбүз эгемендүүлүк болдук. Ошондон кийин бир топ театр кыйынчылыкка учурады. Чындыгында ремонттор болгон жок. Мынакей 30 жылдан кийин, мынакей 19-жылы бир жакшынакай ремонт болду. Ошондо бүт театрларга берген чындыгында ремонтту. Биздин театрга берген, кыргыз драмга берген, орус драмга берген, Ош кыргыз драмына, Кыргыз көлдөгү театрларга берди эле. Мына ошолор азыр айтып отурсак, чындыгында кээ бир ошолор бүт элек ремонтторунда. Мына ошонун ичинен биз жанталашып атып тезирээк бүтүрө калалы деп мынакей театрды азыр кандай деңгээлге өткөрдүк. Ошондо мынакей ушу Керимстан жетектеп келди эле. Баягы кыргыздар жакшы сөз бар эмеспи? Эшигин көрүп төрүнөт дегендей. Мынакей биз театрды эшик аттаганда, жана лифтибиз бар го, ошол 42-жылы курулган. Ошондон бери алмашылган эмес. Мынакей ушул 19-жылы алмаш мынакей заңгырган, сонун лифт азыр 5-ке, 4-кө, 3-кө чыгып, баарын биз каалаган жерге жетип алып атабыз. Андан ары отурсаң, сахнада ошо жарыктар алмашылган эмес чындыгында көп жылдан бери. Көшөгөлөрүн жанагы штанкет деп коет. Аларды багыш биздер рабочиларыбыз колу менен, арка менен тартып калчу. Мына азыр бар автоматизировать этип калды. Кнопканы бастан кетти, так? Андан кийин жанагы көшөгөнү билесиңер өзүңөр. Айдан ай залда отурсаң уялчысың. Тиги кыйры-мыйры болуп турса, бул эмне деген айына биз академический театрга келдикпи же тиги колхоздогу театрга келдикпи деп. Мана ошол көшөгөнү жасалды. Андан эми карап отурсаң эми билесиңер өзүңөр Малахит деген залыбыз бар эле. Аны ошол Малахитке окшоштуруп, жана колонна окшоштуруп залды эле. Эми жерде отурган биздин коллегалар билет. Жана паркети Италиядан келди. Эмнеген паркет болуп калды өзүңөр билесиңер. Ал паркетти көрүп алып чилине жүрөгүм чөөрүлө. Анан тиги Керимсалчы айтып калды. Ай, бул паркетти моңду сок болбойт. Кантип биз ремонт бүттү деп айтабыз. Десек жанагы реставрациянын директору бар. Жумамеден болбойт деп тырышып туруп алды да. Керимсал жок болот деп туруп кичинекей сүрүп көрсөк, соон жалтырап калып мен азыр карагыла. Бүт мамлекеттик деңгээлдеги мероприятия өтүп атат, сонун концерттер өтүп атат, жакшы встреча өтүп атат. Мынакей жаркырап калды. Ал эми иллюстрация билесиң сен, Өмүралы. Капкара болуп турар эле, алтынга окшоштуруп койдук эле эмне болуп калды. Ал эми жана отургучтары мына баары тең пат цвет болду. Эми ошонун баягы мен коёнду сое же болсо касап сойсун дегендей, ансыгандай жетекчилигин жакшы көрөгөч, билерман болсо баары жакшы болот экен. Эми ушуну сочетание кылалы деп занавестен баштап, отурган отургучтан баштап баарын бир деген деңгээлде кылып койдук да, экинчи концертный зал болуп калды. Жаркырат да. Мен бул эмне деп айттым эле, баягы Керимсал жанына отурганда просто мактагым келбейт. Бул баягы ошол жерди көрүп, ошол жерге түшүнүп, билип,
ошол биринчи очередке ушундай кылалы деп условия жолдоп жазганына рахмат деш керек. Ал эми балетте мынакей акан отурат, кыздарыбыз отурат. Балет залды билесиңер кандай эле, азыр кандай деңгээлде болуп калды. Ал жерде ысыкта бийлей алчу эмес биздин балеттерибиз. Ысык болуп айрыкча керек юг жагындагылар. Мына кондиционер коюлуп калды. Кышкында болсо керек север жагы муздагыраак болор да, аяк азыр кондиционер коюп тоз жылуу болуп, өзүнчө температурада иштеп турат да. Это өзү ачып буларга эмне условия түзүлдү деген сөз да. Анан эми өмүр ал сага бир рахмат дегем кетет. Ушул союз убагында мынакей фонддар кандай көп запистер бар эле. А сага жолго күнү түнү менен иштей эле, чынбы? Азыр бир да запись калбай калды. Дагы сага чоң рахмат. Ушул маданият, тарых, тил ушу передачасында сен ушу биздин эмне деген мынакей Уранды, Ахунбаевди, Карагулду, башкабызды баары сен чыгарып ушул даже керек болсо дачасында отурган жерин, тубурсу залима саткан жерден алып келип туруп телевизордо көрсөтүп атасың. Сага чоң рахмат. Ушул биздин айрыкча биздин театр жөнүндө иштеп атканыңызга. Сизге ден соолук болсун. Дагы көп ушу биздин театр жөнүндө запистерди кыла бергениңиз. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Бир кезде биз дагы ушул театрыбызды курчактай кылып туруп сактап, ушу көрүүчүлөргө келгенде дагы ушунчалык багы ыңгайлуу болсун үчүн деп биз кыялданчу элек да. Эми четинен буюрса ишке ашып келатат. Мына ушул жерден суроону сизге бергим келип атат да. Бул учурунда ушу Сталбек агай менен жетелешип алып Курмангазы атындагы консерваторияны бүтүп биздин театрга келдиңиз эле да. Эгер балким сиз Сталбек агайды жетелеп ошол Абай театрына да алып калышыңыз мүмкүн болчу да учурунда. Бирок биздин театрга келип, сиз өмүр бою биздин театрга кызмат өтөп, биздин маданиятыбызга кызмат өтөп келатасыз. Мына эмгегиңиз бааланып, жакында наам алдыңыз. Наамыңыз менен куттуктайбыз. Эми сиз дагы ушул айтып өтсөңүз, ушул сиздер келген жылдардагы ушу эгемендик башталып оор кыйынчылыктар да болгондо сиздер ошонун баарынан өттүңүздөр да, аралашып, кандай улуу адамдар менен иштештиңиздер. Чодронов агайлар, эмне деген агайлар. Мына ушул өткөн учурга бир аз сиз дагы ойлоруңузду айтып кетсеңиз. Не знаю, состоялось бы мое жизненное предназначение, мое любимое занятие в жизни, если бы в судьбе не случилось такой факт, что мы приехали со Сталбеком именно на его родину, в Кыргызстан. И вот уже более, к 40 годам уже идет, сколько мы служим в театре в этом. И как вы спрашиваете, что именно в самые суровые 90-е годы, когда предрекали, что наш театр развалится, ничего не состоится, то создали творческую мастерскую «Дебют», когда собрали всю молодежь. И это было в традициях этого театра, потому что когда мы сюда приехали, нас встречала незабвенная Сайра Кизбаевна, Артык Мурзабаев. И мы смотрели, они как пример были, как относиться к новым силам, молодым силам. Вот сейчас Керим, директор, сказал, что сколько поколений поменялось в театре, а театр жив именно тем, что вот эта преемственность, это настоящая кыргызская традиция театра, где есть продолжение. И вот мне сегодня очень отрадно, что награждая меня и награждают моих самых-самых младших детей. Орузбек, как вы себе представьте, приехав из Баткена в 15 лет, его родители, понимая всю важность того, куда они своего ребенка дают в музучилище, и там он учился у Сталбека, затем 5 лет в консерватории, пришел в театр, Ишен Муралбаевич, он помнит его первый дебют «Астасикин Колохту», когда он вышел молодым Соломатовым в оперете Давлесова, когда это уже очередная где-то 5-я, была постановка. И вся молодежь вышли. И вырасти до оперного певца, который поехал и прошел конкурсный отбор в самом Риме. Понимаете, это генетика, я так считаю, нашей независимости. Пока жив кыргызский народ, пока живы эти традиции, что улуларды сыйлап учится у них, пока живы традиции, что кшнинке келгенде, что едесин көрүп, они учатся. У меня, видите, уже смешанный язык, кыргызы, казахский, русский, итальянский, все вместе. И то, что этими силами, нашей генетикой, я думаю, мы все преодолеем. Суроону Кайынбек мырзага берсем деп турам. Мына атактуу биздин ардагер, белгилүү ырчыбыз
Марлен Темирбектен сабақ алып, азыр театрдың белдүү солисттердин бирисиз. Канчалаган партияларды, алдыңкы партияларды аткардыңыз. Ошону менен бирге сиз баягы аткаруучу гана эмес, элдик иштерди аткарып жүргөн, улуу кичүү муунду бириктирип жүргөн, ошолордун баягы тагдырына кабатыр болуп жүргөн адамдардын катарында сизди билебиз. Мына ушул театрдын ушул муундар арасында байланышына традиция, өзүбүздүн театрдын традициясы бар эле го, илгеркиден сакталып келген жакшынакай, мындай жүрөккө жагымдуу. Мына ушул традиция бизде сакталганбы? Мына ушул жөнүндө айтып өтсөңүз. Жакшы болот төңкө. Мен мындай бир музыкада побочный партия деп коет, же свежий партия деп коет. Баягы мурунку муун менен кийинки муундун ортосунда болуп атам да. Анткени мен улуу адамдар менен ошол эле Сартбаева, Миңжилкиев, Мухтаров, Мукоников, Темирбековтар менен иштеп, ошолор менен партнер болуп, Сейталиев агай менен мына. Ошондон бери театрда дээрлик ырчылар алмашты. Мен азыр аксакал болуп калдым ушул театрда. Эми Кудай буйрса ушул биздин театр улуттук Абылас Малдыбаев атындагы академиялык опера балет театры болгондуктан биздин театрда кыргыз опералары жүрүп турса деген мен чоң тилегим бар да. Рахмат. Анткени мына жакында эле өзүңүздөр билесиздер, Кытай эл республикасынын театры келип бизге манасыбызды көргөздү. Эмне деген чоң аншлаг менен ушундай дүңгүрөгөн бир сенсация менен өттү. Эми биз ниетибиз бар ушул Манас операсын койгонгочу. Бул Манас операсы мурда жүрүп келген. Эми да болсо бизде көптөгөн опералар бар. Курманбек, Сепил, Астасекин Голукту, Аршын Малалан, жана да башка Манас, Ач жүрөк, ошол операларыбыз жүрүп турса деген ниет бар. Кудай буйрса, бизде азыр бардык потенциалдар бар, балет, оркестр. Оркестр жөнүндө бир аз айтып кетким келет. Эми ушул жерде айта турган нерсе, бизде оркестрдеги музыканттар абдан мындай бир арзданып атышат. Биздин оркестрде ойногон инструменттерибиз абдан эски экен. Учурдун талабына жооп бербейт экен. Жана жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, өзүңүз да элге жардам тигинде ошол профсоюз уюмун жетектеп келем көп жылдан бери. Ошол көйгөй абдан чоң көйгөй биздин республикада. Учурдан пайдаланып ушул биздин республиканын жетекчилигине кайрылып кетким келет. Ушул биздин оркестр, симфоник оркестрдин инструменттерин, фагот, медный духовой, жанагы деревянный духовой, смычковый инструменттерди, ударный инструменттерди. Бизде арфа жок. Арфанын ордуна пианино ойнойт. Ошонун баарын Кудай буйрса, ушул экономикасы оңолуп калса, ушул инструменттер жаңыланса деген ой тилек бар. Кандай дейсиздер? Туура айтасыз. Ошону мен учурунда кайрылып коеюн деген ниет. Рахмат.
Балет занимает особое место в нашем театре. И многие кыргызско-советские артисты балета прославили наш балет на весь мир. Сегодня я приглашаю в нашу студию, пригласила главного балетмейстера театра оперы и балета Акан Нуртазин. И заслугами хочу поздравить Гульназ Дышембиева, артистка балета, Зарина Мухаммедшина и Айзада Тумакова. И такой вопрос в связи с этим. Расскажите, пожалуйста, какие в этом году, кто у нас получил заслуги и новости в балете? Сегодня было очень много хороших слов, показали нашу историю театра, прекрасные кадры, хроники. К сожалению, их очень, у нас осталось мало, вот поэтому мне очень хочется, чтобы это продолжалось. Чаще приходили к нам в театр, снимали спектакли, репетиции, концерты, чтобы это потом уже оставалось в наш золотой фонд КТРК. А сегодня я бы хотел представить, кто со мной пришел из балета. Это прежде всего, конечно, я хочу начать это с народной артистки Кыргызской республики, ведущей солистки балета, мастера сцены Айзады Тумаковой, которая рядом со мной сидит, а также педагога, репетитора по сценическому движению. Вот я хочу ее поздравить, она вот к Дню независимости получила высокую награду «Заслуженный деятель Кыргызской республики», это Гульназ Дюшембиева. Поздравим. А также ведущую солистку, мастера сцены, тоже, которая вот к Дню независимости у нас получила высокую награду «Заслуженная артистка Кыргызской республики», это Зарина Мухаммедшина. Ну, балет, да, вы действительно сказали, балет очень это сложное искусство, в то же время оно очень легко воспринимающее искусство, оно ближе как-то к народу. На сегодняшний день, вот я что хочу сказать, вот мы это, да, 79-й сезон будем открывать. У нас, конечно, планов очень много на этот сезон. Надеюсь, наше государство, лично президент, который нам обещали очень большую помощь, эта помощь придет к нам, и мы не только поставим новые спектакли, потому что планов очень много есть, но именно мы еще и хотим восстановить наши старые спектакли, прекрасные спектакли, но, к сожалению, где устарели уже декорации, костюмы, вот поэтому такие у нас вот на первые планы я вот хочу сделать где-то, наверное, уже ближе к концу первой декады. Это вечер молодых хореографов, именно современную хореографию, чтобы наши молодые хореографы показали себя. Все были свидетелями, и мы все справились. Я надеюсь, мы справимся с этой пандемией, которая вот так вот нежданно нас всех закрыла. Мы почти 1,5 года сидели, ничего не делали. И здесь вот были сказаны очень правильные слова, что почти на грани стояли закрытия театра, а особенно балет, это, вы знаете, это искусство, которое, если ты даже день не занимаешься, ты теряешь очень моментально быстро форму. Но наша труппа, наши артисты, это, я вот скажу, знаете, с отвагой, с доблестью просто справились, потому что вот мы друг другу в социальных сетях писали, каждый дома занимался, мы какие-то упражнения друг другу пересылали, каждый высылал свое видео в поддержку. Вот, знаете, ну, это вот поэтому как-то с достоинством мы из этой ситуации вышли и прекрасно начали прошлый сезон спектакля. И хочу еще вот похвастаться, что вот в этом году к нам пришло очень большое пополнение вот именно из нашего местного бишкекского хореографического училища, потому что мы все это прекрасно знаем. В прошлые годы было такое время, когда, к сожалению, большому, выпускники, хорошие выпускники, к сожалению, не оставались в республике, не приходили в театр, а уезжали в другие страны, в Россию, рядом же к нашим соседям, в Казахстан, в дальнее зарубежье. Но вот сейчас вот пошла тенденция, что наоборот, все эти выпускники, наоборот, хотят здесь работать, именно в своей стране, отдать свой талант и свои умения именно нашему театру и нашему искусству. Бул жерде дагы мындай бир нерсени өзүнчө белгилеп кетким келет да, мына учурунда Уран Сарбагышевдин кандайдыр бир жаш кезинде да бир аз тентектик кылган үчүн театрдан кетирүүгө жетекчилик мындай аргас кылат да. Ошол учурда Гүрипа Котучалова ортого түшүп, ал кишини алып калган экен да.
алып калгандан кийин ал кишинин канчалык биз мындай пайдасын көрдүк, ал киши биздин театрга канчалык мурастарды калтырып кетти, туурабы? Биз ал кишини эмне мына ушундай таланттарга да мындай байоо мамиле жасоо керек го дейм, мындай бир ийкемдүү мамиле ушундай ушулардагы айта кетиш керек го. Кандай дейсиз? Я полностью с вами согласен, да, потому что мы балетте бийлегендердин мүнөзү абдан мындай татаал келишет да негизи эле. Башкаларга караганда. Ошон үчүн өтө эле башкаларга караганда мындай ийкемдүү мамиле керек. Конечно, да, у нас есть, но на сегодняшний день я так скажу, что у нас, вы сейчас, да, действительно, вы про Урана Сарбагишева сказали очень сейчас прекрасные слова, потому что я скажу просто даже больше, что вот с него пошло, вообще он поднял именно наш современный кыргызский балет на тот мировой уровень, который у нас он стал. Я вообще скажу, естественно, в те времена наш киргизский театр, это, наверное, вот где-то конец 50-х, начало 60-е, 70-е годы, это вот здесь вот прекрасно сказал Кайымбек, это был золотой век, это были золотые годы нашего театра, потому что вообще не только театра, а и культуры, науки и образования в Киргизии. Киргизия на то время была одной, это в тройку, в четверку лучших республик Советского Союза входила именно по уровню науки, образования и особенно культуры. А наш театр в среднеазиатском регионе, я бы даже взял бы и сибирский регион, это был лидирующий театр. Балетті айтар элек, балетті өзі негізі табиаты ошондой, уламдан улам алмашып туруш керек. Алар дагы мынакей азыр жакшынакай болуп, жаңы муундар келди, жаңы өзүнүн составы менен жакшы программанын үстүндө, пландардын үстүндө иштеп атышат. Булардын жакшы максаттары бар азыр. Жакшы спектакльдерди коебуз деген үмүттөрүбүз бар. Оркестр өзүнүн угунда иштеп атат. Ырчылар болсо мына көрүп атасыңар, жакшы баягы жаштар пайда болду. Былтыркы жылы эле бизде бир эле мезгилде бир 10 бала келди окшойт жаштардан, бүтүндөй баары жаштар, чыгармачылык дарамети абдан күчтүү балдар, келечеги күчтүү балдар, баягы үндөрүнүн материалдары абдан жакшы, ушундай келечектен көптү үмүттөндүргөн 10 бала келди. Мына ушинтип жүрүп отурат экен. Азият эжеке, много ездите, у вас сын, да, учится, где учится, расскажите. И бываете во многих театрах, вот что нам надо перенять из других театров, чтобы нам достичь более высокого уровня? В первую очередь я хочу, конечно, вас всех поздравить с независимостью Кыргызстана, 30-летием. И, конечно, вот наши коллеги получили заслуженную награду. Хочу пожелать всем творческой, интересной работы и, конечно, здоровья. Насчет вопроса, вы знаете, я работала во многих местах, езжу, сама училась в Московской академии, танцевала в Большом театре. Поэтому хотелось бы на примере, вот, допустим, да, это все сравнивается с нашим театром. Мы же тоже хотим подняться на новый уровень, правильно? И в сфере маркетинга, как вы только что заметили этот вопрос, да, элементарный, вот как театр начинается с вешалки. Мы заходим, да, уже сразу, это все видно. Хочется, у нас прекрасные оперные певцы, прекрасно у нас солисты балета, замечательный оркестр, педагоги, руководители. Но, вы знаете, народ, я так думаю, наше общество, они не всех знают в лицо. И поэтому хотелось бы вот какие-то календари делать. Вот, к примеру, хочу вам подарить, это от Московской академии. Допустим, какое-то знаменательное идет событие, обязательно делаются фотографии, выпуски, продаются эти календари, те же магнитики, да. Ну, а как узнают оперного солиста или ведущую балерину на улице? У нас практически не знают. Почему? Потому что, вот, как правильно вы сказали, Акан Аманбекович, в советское время все-таки снимались фильмы, видео, это, да, документальные фильмы снимались, те же балеты, те же оперные спектакли, концертные номера. А сейчас у нас это пропало.
И хотелось бы, чтобы на это тоже обратили внимание. Тогда общество уже будет знать, кыргызское наше общество, да, не хватает элементарной рекламы. Допустим, сегодня выступает у нас ну, известная, допустим, да, солистка оперы или балета, мы не знаем, просто название оперы там, или спектакля, да? А если повесить баннер с ее фотографией, там, или с его танцовщика с фотографией, так это замечательно же. Мына Эмил Акматов сиздин супругуңуз деп коелу. Экөөңүздөр барып Тажикстанга барып иштеп келбедиңиздер. Мына өз көзүңүздөр менен күбө болдуңуздар да. Улуу өнөрдү, улуу искусствону жок кылып коюш батыл экен да. Мына сиздер барып ошол балет өнөрүн жандандырууга өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп келдиңиздер Тажикстанга барып. Өзүңүздүн таасирлериңиз жөнүндө айтып өтсөңүз. Орусча деле. Тура ошону айтып кетерим. Эмне дегенде бул президентский программа болуп турду. Баягы учурунда, согуш учурунда театрдагы артисттер кетип калышыптыр. Анан кийин спектакль албетте жүрбөй калат. Ошондуктан кайра көтөрүш үчүн Эмил экөөсү чакырышты Тажикстанга. 5 жылдын ичинде ошо 10 чактуу балетти кайра коюп турбуз да. Анын ичинде ошол эле Жизель, классика балеттерде ошол Дон Кихот, Корсар. Корсар именно Мариинский театрдын постановкасы боюнча коюлган. Шопеняна, Кармен Сюита. Анан карабайсыздарбы, эми биз биринчи барганда мындай эметип калдык да, эмнеден баштаарды билбей калдык. Театрда бир 8-10 эле артист иштеп атат, бийлеген бийчилер. Анан өзүбүз биринчи хореографический миниатюра концерттерди коюп баштадык. Эмне дегенде, Набереже айткандай, ошол опыт биздин театрда болгон, кыргызский театрда болгон. Ошону биз эстеп, тажикский театрда көрсөтүп баштадык. Ал кезде Эмил өзү да бийлеп аткан, мен да бийлеп, экөөбүз көбүнчө ошо номерлерди көбүнчө өзүбүз бийледик. Кийин колледж бар, ал жерде дагы Малика Сабированын атындагы, ошол жерде мугалим болуп иштедик. Анан кийин балдар кыздар чоңоюп келе атканда, студент болгондо аларды театрга алып келе баштадык. Ошентип спектакльди пополнять этип, репертуарды кайрадан жаңырттык да. Я хотел чуть-чуть еще тоже добавить, именно вот как вот Омаралы, вы очень правильно сейчас сказали, что вот та ситуация, которая произошла в Душанбе, вот когда у них междоусобная вот эта война внутренняя была, тот же Ашхабад взять, это уже Туркменистан, когда вот они потеряли свои театры оперы, балета, ну, в разные свои какие-то там были конфликты, потому что действительно потерять можно очень легко и быстро, когда ты вообще полностью, когда государство не обращает никакого внимания, кадры разлетаются, ты уже, и вот на протяжении скольких лет, вот как бы уже все прошло, и вот уже и Айзада с Эмилем съездили, они огромный вклад туда сделали, помогли, и то все равно у них как бы еще трудности остались. Просто я вот хочу именно еще раз обратиться сегодня, пользуясь этим случаем, нашему правительству, нашему государству, от тех чиновников, от которых это очень зависит. И, конечно же, лично Садыру Нургажоевичу, нашему уважаемому президенту, потому что его слово, оно будет решающим. Потому что это наш центральный театр. Если мы не должны его потерять, мы его должны только, наоборот, поднять вот на тот уровень, на тот золотой век, которым, когда он был, когда здесь царствовали такие величайшие звезды, как Минжилкиев, Сарбагишев. Вот. А у нас есть потенциал, есть желание, есть прекрасные педагоги. Вот по оперной, вот Набирова у нас сидит. Кстати, я тоже хочу ее поздравить, если вы знаете, тоже она получила высокую награду к Дню независимости. Это заслуженная артистка Кыргызской республики. Я хотел бы, чтобы мы все ее поздравили тоже сегодня. Спасибо. Поэтому вот я действительно, есть желание, есть потенциал. Педагог-хореограф театра оперы и балета Гульназ Дүйшембиева. Здравствуйте. И Зарина Мухаммедшина. Вы служите в театре уже более 30 лет. И расскажите, как вы пришли в театр? Как артистка балета я росла по честным по ступенькам. Сначала вторые партии, потом ведущие партии. И доросла до сегодняшнего дня я педагог-репетитор. Это, думаю, очень такой большой вклад для меня. Ну, как педагог,
педагогическая работа — это закулисье. В основном у меня проходит в зале и закулисье. И самая большая похвала для меня — это когда зрители аплодируют и приходят, и когда наши артисты себя показывают на высоком профессиональном уровне. И я хочу еще поблагодарить наших, так как я получила регалию, хочу поблагодарить наших руководителей, кто за меня голосовал, поддерживал меня. Ну, конечно, хочется, чтобы наш балет восстал на сегодняшний день. И мы надеемся, как наш руководитель Акан Аманбекович сказал, вышестоящие люди говорили тоже, я присоединяюсь к вышесказанным словам. В каком году, с какого года вы работаете в театре и как пришли в театр? Можете рассказать? И пожелания ваши. Здравствуйте. Я бы хотела сказать, что как только я пришла в театр, я практически сразу начала танцевать ведущие партии в спектаклях. И на сегодняшний день у меня 22 ведущие партии. И я дорожу каждой из них. Но, конечно, все-таки есть самые любимые. Это прежде всего Жизель. И именно с этой партией я делала творческий вечер. И, конечно же, это Кончита в «Юноне и Авось», потому что этот спектакль был поставлен именно на меня, и он мне особенно дорог. И, конечно, к сожалению, некоторые спектакли сейчас не идут на нашей сцене, и мне бы очень хотелось, чтобы мы их восстановили. Один из которых это вот мой любимый «Юнона и Авось». Также есть такие спектакли, как «Тамирес» в постановке Сарбагишева Рана Тунчевича, такой же сильный, как и большинство его спектаклей. Из более новых постановок это «Манкурт» таланта Осмонова. Чем наиболее интересен этот спектакль? Тем, что в нем сочетается классическая хореография и современная хореография. И, конечно, мне кажется, мы должны сохранить это, потому что это наше наследие, которое мы должны ценить и беречь. Также я хочу заострить внимание на том, что любовь к искусству надо прививать с детства. И для этого нам нужно больше детских спектаклей. Да, у нас в театре идут детские постановки, и наиболее ярко это «Доктор Айболит». Но этого мало, потому что детского материала огромное количество. И вот я надеюсь, что мои пожелания услышат. Спасибо. Спасибо. Без нашего славного хора невозможно представить оперные спектакли. Хоровое искусство украшает спектакли, расширяет масштабы сцены и производит неизгладимое впечатление. Мына бу жерде башка хормейстер отурат, албетте мына жогоруда айтып өткөндөй хорсуз спектакль жок. Айрым спектакльдер атүгүл хор менен башталып, бүткүл спектакльдин учурунда хор менен өткөн учурлар да бар да. Мына ушул хор артистин даярдоо, ошону такшалтуу канча убакытты алат? Хор жанрын айта турган болсок өтө татаал жанр. Муну көп эле ойлойт, ушул баары бир топту тизип коелор да ата берсе ошолорду ай берет деп жок. Анын бир өзүнчө кыйынчылыгы бар, өзүнүн түйшүгү бар, өзүнүн баягы рахаты бар дегендейчи. Мына мен 92-жылы опера жана балет театрына мен агайым Кеңеш Барамкулович жардамчы кылып алып келди эле, экинчи хормейстер кылып. Мына ошол жылдан бери иштеп келатам. Жогоруда айтып кетпеди, Ишен Маралбаевич аксакалдар айтып кетпеди. Алтын доор деп. Алтын доордогу ошол перестройка болуп 90-жылдардагы кыйынчылыкты ошол кездеги азыркы оперный театрдагы оркестр болобу, солисттер болобу, хор болобу, балет болобу, ошол 90-жылдардагы иштеген чыгармачыл топторго, адамдарга мен ушул таазим кылар элем да, анткени абдан кыйынчылык учурда зарплаттары да өтө аз,
кымбатчылык учур, жокчулук учур болду. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Ошол учурда көп эле чет мамлекеттерге кетип калды, көбү соода тармактарына кетип калды. Таштап өзүнүн кесиптерин таштап, ошол кездеги кыйынчылыкка карабай көп биздин негизги труппа сакталып калды. Ошону мен абдан ошону баса айтып кетким келет эле да. Андан сырткары дагы мынакей жаңы эле Курманжан Датка операсын Осмонов агайыбыздын Курманжан Датка операсын жаңы алып келишти. Ошого даярданып жатабыз. Турдубек Чокиевдин деген балдарга арнаган операсы бар экен. Аны карап жатабыз. Кудай буйрса ошолордун баары мындай ушул темп менен пандемия болбой ошол жолто болбосо, Кудайга шүгүр ошол сценага алып чыгабыз деген жакшы ойлорубуз бар. Сиз дагы жакында алган намыңыз менен куттуктайбыз баарыбыз. Абдан биздин бир кездеги Султан Юсупов, Кеңеш Алиев, Такен Сатиев, Хакылова, Шен, эмне деген хармейстерлер бар эле биздин театрда. Туура мына ошол ишти сиз улап, татыктуу улап келатканыңыз үчүн сизге наам берилип атат да, ушундай. Туура? Рахмат. Ана бул жерде бир үй бүлөдөн тараган музыканттар биздин республикада абдан мындай белдүү иштеп жүрүшөт да. Ошол музыканттын бири мына сиздердин театрда сиздердин коллегаңыздар отурат. Бул жерде Салима Маматова. Бул Салима Маматова жөн гана солист эмес, өзү абдан уюштургуч. Мындай баардык нерсеге ушундай маданиятка күйгөн адам катары мен билем да. Ушул анын үстүнө театрдын мындай баардык жагын жакшы билген адам катары дагы баалайм. Анан үстүнө бул улуулар менен кичилердин ортосундагы традицияны дагы сактаган адамдарды мындай баалап күйгөн адам катары. Сиз дагы ушул традицияны кантип мындай кээде нааразы болгон учурлар болот. Жаш муундар анча мурунку муундай болбой калды деп ыйлагысы келген сыяктуу адамдар бар да. Мына ушул традицияны сакташ керек да. Ошон үчүн сиздей адамдардын мындай бир ой телеги бизге баалуу. Өмүралы мырза, сиз аябай жакшы суроо бердиңиз. Менин солист, опера солисттен сырткары ошо труппанын жетекчиси болуп иштейм. Ал жакта чынында психолог болуш керек экен. Себеби чыгармачылык адамдардын баарынын өзүнүн бир характери бар. Ал характери деген үйдө жакшы болсо, жумушта башкача болот. Ошондой эле солисттердин дагы бир өзгөчөлүгү. Булардын үнү жандуу үн да. Өзүлөрү менен кошо бул жерде ала жүрүшөт. Тамагын ичинде баардыгы ушул жакта турушат. Ал үн табигаттын кубулушуна да жараша болот. Эгерде жаан жаап турса, каар жаап турса, алардын үндөрү кичине мурун кечекидей болуп чыкпайт. Ошонун баары кайгырып капаланып келсе дагы тосуп аласың, жылуу жумшак. Үндөрү аябай сонун болуп келсе, тимелер ырдагысы келип, кана эмне спектакль бар мага деп келишет. Аны да жылуу тосуп аласың. Андан сырткары деген ушу маршруткада солисттерибиздин баарынын эле машинеси жок да, маршруткада келатып, да бир киши менен кичине эметип кетсе, дагы ошону айтышат. Шылып, эртең мененки саат 9-дан баштап менин жумушум абдан көңүлдүү башталат. Анан кээде отуруп балдарым айтат, апа сиз психолог деле болуш дебейсизби? Ар бир солистке, ар бир театрдын кызматкерлерине кандай, эмне деп сүйлөштү. Ошол убакта алардын баарын бир жакшынакай көңүлдөрүн ачып, жайкап дегендей кайра ошо болуп аткан репетицияга же болбосо болуп аткан спектакльге даярдап, көңүлдөрүн көтөрүп, үйгө да кандай аябай сонун кетип калганын билишпей калат, өзүлөрү да кандай спектакльге же болбосо репетицияга кирип кеткенин билбей калышат. Ошон үчүн деген биздин солисттерибиз азыр рахмат сиздерге. Кээде катып айтып коем, кээде жумшак айтам, кээде ушу булар дагы ошо менин ар бир айтканымды көтөрө билишет. Ошого жараша мени менен дагы дайыма тыгыз байланышта иштеп келишет. Жана Керим Ирсалиевич айткандай, биздин учубуз чын эле куру эмес. Мына азыр өзүңүздөр дагы спектакльдерге көп келесиздер, көрүп атасыздар, биздин ырчылардын потенциалдарын дагы угуп атасыздар.
анан жанагындай чоң спектакльдерди ырдай турган, аткара турган, ошолордун баарын дүйнөлүк деңгээлде чыга турган дагы биздин ырчыларыбыз абдан көп. Кудайга шүгүр, ушу айлыгыбыздын кичинесине карабай, аздыгына карабай, табигат бир опера ырчысын бир башкача кылып жаратып койсо керек. Себеби деген ал ошол үнү менен барып эле тиги эстрадага кирип кетсе же фольклорго кетип калса деле болот да. Жок, ошол деген Кудайдын берген талантына бир канбай, ошо дагырдагысы келип, анан биздин театрга келишет. Прослушиваниядан прослушивание кылып, 1 жыл прослушивание болот. Ошонун баарынан өтүп, анан солист деген опера жана балет театрынын солисти деген статуска ээ болот. Ошо жаштардын айлыкка карабай келип, агылып келип атканда бизди кубандырат. Кудай берсе ошо жана Ахан Аманбекович айткандай, алтын доорго ушу биздин тынбай эмгегибиз менен жаштардын ушундай агылып келиши менен Кудай буйруса ошого акырындап жетебиз деген ойдобуз. Себеби ошол эле алтын доордо иштеп кеткендер мына отурушат. Ошол алтын доордо иштеген режиссерлор, дирижерлордун тарбия таалимин алган солисттерибиз отурат. Ошон үчүн Кудай кут кылып, ошондой бир аябай сонун бир жетишкендиктерге ээ болуп, дагы таланттарыбыз ар тараптан келе берсин деп айтмакчымын. Сизге улайлы дагы суроо берсем деп атам да, мына улуу мундарды айтып атпайсызбы? Улуу мундарды мында ардактап, даңктап турбаса, алардын тили аты өчүп кетет да. Мына бул биздин театрда да ушул кенен мына былтыркы эле Болот Мыйжылкыевдин фестивалы айтсак болот да. Мына ушул фестиваль биздин театрыбыздын деңгээлин дагы бир жолу көргөздү деп ойлойм да, эл аралык деңгээлде. Себеби эл аралык келгендер да баалашты да. Мына ушул жөнүндө да мындай бир айтып өтсөңүз. Ушундай улуу биздин ырчыларыбызды, бийчилерибизди даңктап туруу бизге традицияга айланыш керек да. Болот Миңжилкиевдин ошо фестивалында Турциядан, албетте Москвадан, Санкт-Петербургдан ырчылар келишпедиби? Болбой эле Болот Миңжилкиевдин Римден, Италиядан алган вокалдык өнөрү, окуусу билинбей эле биздин солисттерге өткөнү билинип турат да. Себеби алар менен үнү жаңыраган театрда биз. Ооба. Анан алар менен чогуу спевкалар болуп атты, алар менен чогуу репетициялар болуп атты. Ошондо биздин ырчыларга өтө чоң көңүл бурулуп, жана жакшынакай сөздөр айтылды да. Себеби дайыма эле революция болгон өлкө. Анан 2 жылда бир кочевниктер болуп атат. Фольклорго көбүрөөк көңүл бурулган өлкө. Анан бул ушундай классиканы ала жүрөбү же жокпу деп бизге баягы аз, биздин мамлекетте аз тааныган ишенбөөчүлүк менен келген ырчылар да келген мында. Анан келип бизде ушундай оркестр, ушундай сонун театр, анан ошол эле убакта деген солисттер, балет труппасы, хор коллективи. Европада кандай театр толук бүт труппасы болсо, бизде да ошондой коллектив экенин көрүп, башкача көз карашта сүйүнүшүп, аябай жакшы каалоолорун айтып анан кетишти. Ошондо айтып атышпайбы, биз Миңжилкиев ушул партияны Замыцкий, Харьковдон келди, Украинадан. Ал келип анан биз айтып атпайбыз ушул арияны, балладаны. Миңжилкиев дагы Киевде ырдаган. Анан бизде да дайыма ошо Миңжилкиевдин концерттик репертуарына түшпөй келген десек, мага Миңжилкиевдин спектакльдин астына даярданган комнатасыга ошону көргөзгүлөчү деп суранды да. Барып көргөзүп анан таң калып атпайбы? Ушундай бийиктикте турган театр дагы да бийиктей бергиле. Дагы да мен келип силердин кийинки спектакльдериңерге катышайын деп. Ушундай сонун сөздөр биздин адресибизге айтылып атса, абдан ого отур шыктанасың. Абдан ого отур биздин коллективге ыраазы болуп ушу дагы бир жаңыланып болсо экен дейсиң да. Рахмат. Анда бизде Булбул үндү эжекебиз Эсен Нурманбетованын окуучусу, татыктуу окуучусу деп мен айта алам. Мына Ажирек Момунова жакында эле наам алдыңыз, наамыңыз кут болсун.
Ошондой эле мына ушул сиздин чыгармачылык татынакай үнүңүз менен өзүңүздүн өн келбетиңиз менен мына биздин театрдын мына жакында эле өзүңүз да ак мөөрдүн партиясын аткардыңыз, өзүңүз да биздин театрдын ак мөөрүнө айланып калдыңыз дегендей. Анан негизи ушул азыркы жасап аткан ишиңиз жөнүндө, өзүңүздүн каалооңуз жөнүндө сиз да токтолуп өтсөңүз. Рахмат. Биздин ошол эжелер айткандай, айлыктын аздыгына карабай, чынында эле бизде айлык аз. 10 миңге жетпеген айлык алабыз биз жаштар. Бир аз көбүрөөк иштеп калган, жанакындай наамдары бар эжелер, алар 10 миңден ашыгыраак алат, аны ачык эле айтабыз биз. Ошол аз айлыкка карабай биз өзүбүздүн кесибибизди сүйөбүз. Бул кесипсиз биз элестете албайм мен өзүмдүн жашоомду. Для развития творчества конкурсы и фестивали очень значимы. И я хочу сейчас задать вопрос вот молодому певцу нашему. Вот много международных конкурсов вы выигрываете, ездите, участвуете всегда. И кто вас финансирует? Есть ли какая-то помощь от государства, может быть, от театра? Вопрос о финансировании, да? Финансируют меня мои родственники. Родственные связи, они всегда в поддержку входят. И в то время, когда я уезжал на стажировку в Италию, в Рим, в 2015 году, мне вот посчастливилась такая возможность, туда поступил. И вопрос о том же вот финансировании, да? Туда вообще большие деньги, большие средства нужны. Потом я обратился вот к правительству. Они тоже не отказали мне, они тоже сказали хорошо, посмотрели на меня, познакомились поближе, они сказали тоже поддержат и поддержали в то время. Но больше всего это финансирование в Европе это одно считается. Там важнее талант. Туда поступишь или нет, пройдешь экзамен или нет, это важен. А финансировать это второй вопрос, может быть даже третий. Потому что там смотрят на таланта, исходя из таланта, оценивают тебя и вопрос, уже разговор пойдет по-другому, да? Поэтому я очень много путешествовал по Европе, очень во многих театрах пел, Италии. Первые 2 года я учился, а третий год, 1,5 года я пел в театрах. Мои любимые партии это Джордж Бизе «Эскамильос» и Джермон. Эти партии, которые я исполнял в Италии. Поэтому, что касается нашего театра, это наш любимый театр. Это мой родной театр. Когда я из Европы вернулся, сразу разница чувствуется. Но не зацикливаясь на этом, я сразу взялся чтобы поднять, чтобы какую-то, скажем так, помощь вкласть в эту классику, да, в смысле в театр. И постоянно, конечно, во время стажировки у меня много было возможностей остаться, да, в Италии, но правительство заключили договор, который я должен был выполнить работу за 3 года и вернуться, чтобы развить кыргызскую классику. Вот поэтому вернулся, и вот потихоньку, step by step, как на английском, да, мы на пути развития. Море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробудив.
Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом алым вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом алым вместе с собой, с собой. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом алым вместе с собой, с собой, с собой возьми, с собой. Көптөгөн сөздөр айтылды. Анан акырында эмне деп айтарымды билбей, бирок бир оюмду топтоп айтар элем. Негизи баягы Өмүралы байке, сиздин сурооңузга айта кетейин. Кантип, кандай өзгөрүштү киргизсе болот, кандай деген суроого мен оюм реклама деп айтып кеттик. Ошо рекламага бардык 7 областка чейин реклама кылсак болот. Илгери Золотой векте баягы Миңжилкыев агайыбыз барда кандай эле айылдарга чейин үгүттөп операларды ошол отрывоктарын, опералардын отрывоктарын айылдарга чейин кыдырып, ушу баягы государство ушуга мүмкүнчүлүк берсе, биз ошентмекпиз го деп ойлойм. Анткени ошол аркылуу баягы эмнеге мен да жаш болуп, эмнеге именно операны тандадык, эмнеге ушу ороз болуп жашмун, эмнеге ошол операны тандап атабыз? Анткени башка эле ишиңди кылбайсың, биякта жүргөндө эмне деген суроого жаштарга жооп берет элем. Анткени илгери баягы согуш учурунда кайсы өлкөнүн маданияты бийик болсо, ошол өлкөгө кол салуу абдан оор болчу. Ошондуктан баягы азыр деле ошол согуш бар, бирок бул прямой согуш эмес, бул деле башкача согуш, бирок кимдин, кайсы өлкөнүн маданияты бийик турса, ошол өлкөгө оңой менен тил да айта албайт, сөз да айта албайт, согуш да ача албайт. Ошондуктан биякта классика музыкасы, бул музыка деген Кудайдан келет адамга, адам аркылуу кайра Кудайга алып барат да, бул чоң энергия. Анан бул музыканын эң бийиги бул классика. Ошон үчүн мен ушу операда классика жанрында ушул тандап өзүмдүн баягы өлчөп кескен жана тандап алган профессиям. Анан
ошондуктан мен Кыргызстан баягы 30 жылдан бери эгемендүү, андан ары дагы өссүнү каалаймын. Ошо эгемендүү ойдон кала берип, дагы чоң албан ийгиликтер болгонго, бул маданият аябай бийик болуш керек. Ошондо башка өлкөдөгүлөр, башка биздин душмандарыбыз кол сала албайт, анткени маданиятыбыз бийик болгот. Эмнеге оперный театр? Анткени бардык жаштарды мен ушул мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп деги эле бардык кыргыз элимди чакырат элем театрга келип, анткени бул классика музыкасы деги эле ушул классик оперный театрга келсеңиздер чоң таасир аласыңар. Руханий, жан дүйнөгө, руханийге жана акыл эске боло турган чоң таасир аласыңар. Жана ошо маданият ошентип күчтөсөк болот. Ошол жана сиздин сурооңузга ошо. Абдан жакшы, акыл жаштан дегендей. Ал мезгил менен эсимде Алида турат сезимде Ар дайым күтүп барчу элем Алтынчы да күнү кечинде Ар дайым күтүп барчу элем Алтынчы да күнү кечинде Сүйүү отту жанса көзүңдө Сүйүнүч турчу өзүмдө Сабактан чыгып сырдаштык Анда да алтынчы да күнү кечинде Сабактан чыгып сырдаштык Анда да алтынчы да күнү кечинде барсам бешимде Экзамен бүткөн мезгилде Ашыкпа дедиң той болот Анда да алтынчы да күнү кечинде Ашыкпа дедиң той болот Алтынчы да күнү кечинде Жолома, мына сен өзүң жаш муундун өкүлү болуп азыр театрда эмгектенип жатасың. Жакында эле Жумакадыр Каниметовдун Ак мөөр операсында баш каармандардын бири ушул Болоттун партиясын аткарып чыктың. Бул партия сен үчүн кандай аткарып чыктың? Эмне кыйынчылыктар болду? Эмне деген ойлор болду? Ушул жөнүндө өзүңдүн таасирлериңди бөлүшүп койбойсуңбу? Жакында ушул Ак мөөр операсы коюлду. Анан мен баягы
ушул опералык жанрга, жалпы классика дүйнөсүнө, чоң сахнага театрдын биринчи жолу ушул шоу кесүү чыгарма болду. Мен үчүн бир жагы кубандым, себеби бул опера мага мурдадан жакчы, өзүмдүн образына жакчы. Анан кандай бир ноталары да абдан жагат, жүрөгүмө жакын опера. Анан бирок коркунуч, чоң жоопкерчилик болду, себеби биринчи жолу театрдын чоң сахнасында ушул бүт баарын кошуп ырдаган, ал концерт башка, бул жак башка дегендей. Анан эми буюрса эл баасын берет. Ушул жардам берген эжекелерге, агайларга, мени менен иштеп көп жардам берди, кесиптештерге жалпы чоң ыраазычылык билдирем. Анан колдон келишинче аракет кылдык. Буюрса эми биринчи, экинчи, үчүнчү жолунда акырын такшалабыз. Буюрса дагы чоң партияларды ырдаганга аракет кылабыз. Чыгармачылык ийгилик сага. Чоң рахмат сиздерге, чоң рахмат. En turat kıştağımda Ebaktan esi жоқ деп buz bağılar Tübü bir tuğan bolom men silerge Tüngülüp tizmegerden sız bağılar Tübü bir tuğan bolom men silerge Tüngülüp tizmegerden sız bağılar Ay sız bağılar Bozorgon bostam tursa jol boyunda Kordoş bürü vardı boylugula Atenem ak tilekten salgan ele Arbağın ulut kılıp koy boğula Atenem ak tilekten salgan ele Arbağın ulut kılıp koy boğula Koy boğula Göz salıp az bolsa da bakşağına Yerimdi alakanday saktağına Taqdırga aylagança barbay kalsam Tizmege baldarımdı qattağına Tağırga aylagança barbay kalsam Tizmege baldarımdı qattağına Tağırga aylagança barbay kalsam Tizmege baldarımdı qattağına Qattağına Qattağına
азыр театрдын чыгармачылыгына арналган бир кичине кыскача сюжетибиз бар эле, ошону көрүп алып туруп андан кийин анан аяктайлы. Убакыттын өтүшү менен театрда улам муундар алмашып келет. Эгемендик алган жылдарда маданиятка, анын ичинен профессионалдык музыкалык өнөргө болгон салкын мамиле жүрүп, бирок театр бийик искусствого болгон мамилени өчүрбөй сактап кала алды. Ушул сахнада нечен таланттар кайталангыс өнөрлөрүн көрүүчүлөргө тартуулашты. Ушул сахнада канчалаган таланттар тагдырын театр менен байланыштырып өттү. Маданиятыбыздын бийик деңгээлде болушуна нечендеген инсандар салымын кошуп, театрдын тарыхын кооздоп келишет. Биздин балет искусствосу учурунда Борбордук Азиядагы эң мыкты делген чыгармачыл жамаат катары эсептелип, көптөгөн балет чеберлери иштеп кеткен. Алардын чыгармачылыгы кийинки муун үчүн өрнөк болуп уланып келет. Театрдын жамааты учурда ар дайым изденүүдө болуп, жаңы чыгармалардын репертуарын байытуу менен классикалык музыканын очогу катары элибиздин музыкалык табитин көтөрүүдө татыктуу салымын кошуп, бир кездеги улуу муун түптөп кеткен изди талыкпай улап келет. Бүгін мынакей биз берде чогулуп отурабыз, учурдан пайдаланып айтам. Биздин театрда муунга алмашты. Өзүбүздүн театр, өзүбүздүн каражаттап, Албетте жакшы ремонтко мамлекет тыйын бөлдү, жакшынакай кылып ремонт кылып берди. Азыр бүгүнкү күндө чыгармачыл кишилерибиздин баарысы тең шарт түзүлгөн, баарысы менимче түзүлгөн. Чыгармачыл инсандарыбыздын бир гана милдети жакшы чыгармачылыктын үстүндө албетте иштеш керек. Эртеңки күндөгү биздин күтүүбүз, абдан биз күтөбүз, ушул бир турмушубуз, тиричилигибиз оңолуп, ушундай бир баягы чыгармачыл инсандарыбыз жакшы бир бакубат жашоого жетсе экен деген үмүт тилектейбиз. Анда эмесе, урматтуу меймандар,
келгениңиздерге чоң рахмат. Мына сиздер өзүңүздөр деле байкап жатсаңыздар керек. Коомчулук ар дайым сиздерди көзөмөлдөп турат, көрүп турат. Мына баары бир ошентип ойлойбуз, бизди эч ким байкабайт деп. Бирок баары бир коомчулук байкап турат да. Мына өзүңүздөр деле сезип турсаңыздар керек. Эми азыр учурда мына маданият тармагында өз ишин билген адамдар жетектеп жатат. Мына сиздер жанаттан бери өзүңүздөр айтып жатасыздар, туурабы? Маданият министрлигинин дагы өзүбүздүн театрда дагы өз ишин билген адамдар жетектеп келатат. Мен ойлойм, мына ушундай жетекчилер менен биз жаңы жакшы этаптарды, жаңы бийиктиктерди, жаңы гастролдорду, жаңы премьералар менен коштолот деп, жаңы сезон ушун менен коштолот деп ойлойм. Сиздерге чыгармачылык ийгилик. Театр – это то, что вечно. Театр – это то, что вечно. Не напрасно говорят, что театр жив, пока в нем есть зрители. Приглашаем вас посетить наш театр и насладиться этим духовным наслаждением.